Түп райондук маданият үйүндө кайрымдуулук концерт уюштурулду. Түп айылынын тургуну Иманкадыр уулу Адилеттин 6 айлык баласы Иманкадыров алынын жүрөгүнө Түркия мамлекетине барып 22 000 АКШ доллары талап кылынган операция жасоо мерчемделүүдө. Ошондой эле чоң Тозбай айылынын тургуну Керейкулов Сапарбек Тилекбекович Альвия кокоз боору оорусуна кабылып, 2017 жылы операция болгон. 2021 жылы жамбаш сөөгүнөн табылып, онкологиядан операция жасалган. Оорусу күчөгөндүгүнө байланыштуу 2024 жылдын 5-июнунда Индия мамлекетине барып 30 000 АКШ доллар талап кылынган операция жасоо зарыл болууда. Ушуга байланыштуу 2024 жылдын 30 май күнү Түп райондук маданият үйүндө кайрымдуулук концерти уюштурулуп, ага мамлекеттик кызматкерлер жана кайрымдуу эл тарабынан чогулган каражат муктаж эки тарапка тең бөлүп берилди. Концерт маданият үйүнүн жалпы жамаатынын жана Түп райондук мамлекеттик администрациясынын жардамы менен уюштурулду. Саламатсыңарбы чоң Тозбай, саламатсыңарбы Түп айылынын тургундары, бүгүнкү чоң Тозбай айылынын тургуну Керейкулов Сапарбекти үй бүлөбүздүн атынан жана мен өзүм энелик эмемдин атынан баарыңарга ыраазычылык билдирем. Баарыңар ден соолук табалгыла, оорубагыла. Балам аман-эсен Индия мамлекетинен ушул айылыбызга күлүп жайнап 4 баласынын алдына келсин. Баарыңарга ыраазычылык билдирип таазим этем. Алла ыраазы болсун баарыңарга. Ушул силердин батаңар тийип, балам аман-эсен айыгып келсин. Чоң рахмат, баарыңарга таазим этем энелик энелигимен. Балам аман-эсен айыгып кетип, 4 баласы бар, 4 баласынын маңдайында, менин маңдайымда, үй бүлөсүнүн маңдайында аман-эсен болсун. Баарыңарга ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Ушу кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Балам чоң Тозбай айылынын тургуну Керейкулов Сапарбек Тилекбекович 2017 жылы Альвия кокоз боору оорусунан операция болгон. Андан кийин 2021 жылы жамбаш сөөгүнөн Альвия кокоз оорусунан операция болгон онкологиядан. Анан 24 жылы кайра оорусу күчөп, ошо Альвия кокоз жамбаш оорусунан ооруп, оорусу күчөп Индия мамлекетине барууга муктаж болуп атат. Жакын арада балам 5 июнда Индия мамлекетине кетет операцияга. Ошо кыргыз элимден баарына кайрылат элем. Көп түкүрсө көл болот дейт. Баарыңар ушу балама кайдыгер карабай жардамыңарды берсеңер. Балам 4 баласы бар, үй бүлөлүү. Түп райондук мамлекеттик администрациясы жана Түп райондук маданият бөлүмү тарабынан бүгүн ушу кайрымдуулук концерти өтүп жатат. Кайрымдуулук концертин өтүп жаткандын себеби бул Түп районунун Түп айылынын тургуну 6 айлык Иманкадыров Алинин жүрөгүнө Турцияга барып операция жасалууга пландалууда экен. Анан ушул эле Түп районунун чоң Тозбай айылынын тургуну Керейкулов Сапарбектин Альвия кокоз оорусуна чалдыгып калгандыгына байланыштуу ушу Индияга барып операция кылуу пландалууда экен. Ошонун негизинде ушул эки жараныбызга бүгүн кайрымдуулук концертин өткөрүп жатабыз. Эмне демекчимин, буларга Кудайым шыпасын берип, ошол жактан айыгып, жерибизге күлүп жайнап жакшынакай келип алышсын. Ал эми ушул кайрымдуулук концертке келип көрүп, көмөк көрсөтүп аткан айыл аймак башчыларына, айыл аймактарга, мекеме уюм жетекчилерине, ошонун кызматкерлерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жерибизде тынчтык болуп, ден соолуктары болуп, асманыбыз ачык болсун.